20 жылдан ашуун убакыттан бери Агахан өнүктүрүү фонду экономикалык жактан активдүү, социалдык бакубат, интеллектуалдык жана маданий динамикалуу Кыргызстанды өнүктүрүүгө жардам берген долбоорлорду түзүүнү колдоп келет. Өнүгүүнүн улуттук артыкчылыктарын колдоо максатында Кыргызстандын бардык 7 облусунда иштеп жаткан фонддун агенттиктери жогорку сапаттагы билим алууга жеткиликтүүлүктү жогорулатуунун, экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жана финансылык инклюзивдүүлүктү түзүүгө, ошондой эле жарандык коомду жана жергиликтүү башкарууну чыңдоонун жалпы максатына жетүү үчүн иштеп жатат. Бүгүнкү күндө Агахан фондунун ар кайсы аймактардагы агенттиктери 1500дөн ашуун адамды иш менен камсыз кылып келет. Well, today's event is the 66th year of the ascension of His Highness to the Imamate. Бүгүн биз имамат күнүн белгилеп жатабыз. Бул улуу даражалуу Карим Агахандын имамат тактыга отургандыгынын 66 жылдыгына арналган иш-чара. Биз үчүн абдан маанилүү маареке десек болот. Агахан өнүктүрүү долбоору 30дан ашуун өлкөдө иш алып барууда. Биздин негизги максат жарандардын жашоо шартын жакшыртып өнүктүрүү. Долбоорлордун басымдуу бөлүгү билим берүү тармагына багытталган. Ошондой эле Нарын шаарында Борбордук Азия университети жана Ош шаарындагы Агахан лидер жаштарды өнүктүрүү мектебибиз бар. Фонд Кыргызстанда 20 жылдан бери иштеп жатат.